Bismillah, elhamdülillah. Qarasаңар, maşallah. Kur'an, Kur'an, Allah Taala'nın kitabı, Allah Taala'nın sözü. Бүткүл аламга болгон bir ескертүүсү. Maşallah, elhamdülillah, мына Kur'an. Бул жерде арабча жазылып турат. Рамазанда Kur'an көп окулат. Рамазанда ар бир тамгасына сооптор эселеп жазылат да. Жөнөкөй айларда канча соо жазылса, Рамазанда эселеп жазылат да. Миңдеп эселеп, машалла, мына Курандар, машалла, элхамдулилlah. Мынакей. Алла Тааланын бар экенине, дүйнөнү Алла Таала жаратканына, бейиш ахирет бар экенине, пайгамбарлар түшкөнүнө, бул жашоого эмне келгенибизге, дин менен жашаш үчүн келгенибизге, бүт дин жөнүндө эмнени гана сүйлөбөйлү, эмнени гана айтпайлы, ошонун баарына далил Kur'an. Биринчи далил, эң чоң далил Kur'an. Себеби Алла Таала ошо бүт биз динде айтып аткан нерселерди мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек, мынтип жашаш керек, антпеш керек деген бүт бардыгын биз Kur'anдан алабыз, мусулмандар. Kur'anдан. Бүт бар Kur'анда. Андан сырткары ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүндө, хадистеринде жашоосундан алабыз. Себеби Алла Таала Kur'анда өзү айтат. Эгер силер Аллахты сүйсөңөр, анда пайгамбарды ээрчигиле дейт. Ошондо Аллах силерди сүйөт дейт. Ошондой эле пайгамбар эч нерсени өзүнүн атынан айтпайт дейт. Бул деген пайгамбарыбыз эмнени айтса, эмнени көрсөтсө, ал эч качан өзүнүн атынан айткан эмес, Алла Тааладан вахий болуп, илхам болуп түшкөн. Болсо сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сабатсыз болгон, тамга таанаган эмес. Балким ошонго тамга таанаган болгондо өзү жасты дешмек да. Тамга таанаган эмес. Жабраил периште бүт түшүргөн барынча. Алхамдулилlah. Мынакей ушул китеп Kur'an, эки дүйнө бизди бактылуу кыла турган Kur'an, Алланын сөзү. Кимде динге шек күмөн болсо, динди же болсо изилдегиси келсе, Kur'anдан баштасын. Бул жерде арабча, жалаң арабча, буну арабча окулгандары окушат, сооп, үмүт кылып, Алланын ыраазылыгын үмүт кылып, кыямат күнү канчалык көп окуса, шафаат кылат дейт Kur'an. Kur'an ошо мен окуган эле деп кыяматта шафаат кылат дейт. Кыямат күнү шафаатка өтө муктаж болобуз. Бул Kur'an немеде жашоонун мыйзамы, мындай эми туура болобу билем, конституция, кодекс дегендей бар го, инструкция дегендейчи. Ошол сыяктуу десек, канчалык туура болобу, ошол сыяктуу да, мисалы эскертүү сыяктуу. Бүт эскертилет бул жердечи. Эң маанилүү ушу Kur'андын маанилери, ушунун маанилери маанилүү. Ошол Алла Таала Kur'анды өлгөндөргө окуш үчүн эмес, ушулар менен биз ушул Kur'ан, Алла Тааланын сөзү, буйруктары, өкүмдөрү, эскертүүлөрү, ушулар менен жашаш үчүн бизге Kur'ан түшүргөн. Kur'ан тирилөр үчүн, машалла, алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Бул Kur'анда өтө көп нерселер жазылган. Илимдердин бүт түрлөрү жазылган. География, астрономия, эмбриология, физиология, генетика, география, нелер гана жазылган эмес, бүт биология, зоология, бүт бар жазылган ушул бар да. Илим десең илимден бар. Адеп ахлак бар. Мисалы ата-эненин үйүнө кантип, комнатасына кантип киришкен экен Алла Таала өзү Kur'анда айтып атат, Kur'андачы. Ата-энеңдикине киргенде дейт, мындай тыкылдатып, кичине үн чыгарып киргиле деп атат, мисалы үчүн. Даже саламдашты үйрөтөт Алла Таала ошо Kur'андачы. Эгер силерге салам бергенде дейт, ошондой салам бергиле, же болбосо андан жакшы салам бергиле деп атат. Алла Таала Kur'анда дарат алышты үйрөтүп атат да, мынакей. Даратына эгер намазга дарат алганыңарда дейт, ошо бетиңер чайкагыла, колуңарды жуугула, башыңарга мас тарткыла, бутуңар жуугула деп Алла Таала Kur'анда айтып атат да. Kur'анда бүт бараги айтылган. Билбесеңер билгендерди сурагыла, Kur'анда айтылган. Мынакей Алланын сөзү бул, машалла, алхамдулилlah. Алла Таалам ушул Kur'анды жашоонун маңызы кылып жашашты, Kur'анды түшүнүп, маанилерин билип, баарына ыйман келтирип, башкаларга жеткирип жашашты Аллахым насип кылсын. Рамазан Kur'андын айы дейт.
ошол Куран Рамазан айында түшкөн үчүн дагы Рамазан өтө мындай улук ай дешет да. Кадыр түндө Рамазан, Кадыр түн дагы ошол Куран түшкөн үчүн улуу күн дешет да. Кадыр түндө пайгамбарыбыз алейхисалам дагы именно Куран түшкөн үчүн дагы пайгамбарыбыз алейхисалам ушу даражасы ушунчолук бийик дешет да. Машалла, алхамдулилля. Бул Куранды бир кандай өлүктөргө гана окуй турган, патада окуй турган гана китеп гана көрбө, эсептебеш керек. Бул биздин жашоо маңызы, жашоонун маңызы. Ким дейт? Алла Тааланын Куранынан дейт, бул Алла Тааланын эскертүүсүнөн баш тартса, Алла Таала таар жана сыгылыштуу жашоо берип коет дейт. Машалла, алхамдулилля. Алхамдулилля. Дагы Куранда Алла Таала өтө көп ой жүгүртпөсүңөрбү, акылыңар иштетпейсиңерби дейт. Өтө көп айтат Алла Таалачы. Неме? Куранда. Бул жашоого силер ойноп күлүп жыргап гана келдик деп ойлойсуңарбы? Силер бизге кайтпайбыз деп ойлойсуңарбы? Акылыңар иштетпейсиңерби деп Алла Таала көп айтат. Биз бул өлүм менен өмүрдү адамдардын кимиси жакшы амалдар жасайт экенин сынаш үчүн жараттык дейт Алла Таала. Бүт ушу Куранда. Бүт Куранда. Биз ошо болгон ошол тилди билбеген үчүн, маанисин түшүнбөгөн үчүн кээде окулганда мынтип беймарал мурдубуз чукуп отурабыз, башыбыз тырмап отурабыз да. Негизи маанисин билгенибиздечи биз мындай башкача болмок да, маанисине көңүл бурбайбыз. Ошол Фуркан сүрөсүндө пайгамбарыбыз алейхисалам айтат: "Мен элим Куранды таштады" дейт. Биз Куранды таштаган элден болдук. Мусулмандар Курандын маанилерине ой жүгүртпөй эле какта бир жомокторго бир нерселерге ээрчип жүрөбүз. Ар кандай Куран мынакей маанилеринин котормосун алып окууну сунуштайм. Бул Куран жөнөкөй китеп эмес. Буга мындай жеңил желпи мамиле кылбаш керек. Бул Алланын ыйык китеби. Ким Курандагы бир сөзгө, бир өкүмгө наразы болсо, каршы болсо, ал капыр болот. Ушул Куранга капыр болот. Бул машалла, алхамдулилля, Алла Таалам ушул Куран менен жашашты, Куранды ушу адамдарга Курандын маанилерин жеткиришти насип кылсын. Аллахым жашообуздун маңызы Куран Алланын сөзү болсун. Куран тафсирлерине көп көңүл бурула. Куран тафсирлери, китептери эң ошо өтө көп дүйнөдөчү. Машалла, алхамдулилля. Ассаламу алейкум рахматуллах.